Yakulu Mahmur'dan şu köşesine geldik. Şu köşede Mahmur'dan Abdülda Mahmur'dan köşesine koyulgan eken. Şu köşeye baktığı olsun. Şu köşe yaşayanlar şahsını nasip etsin. Ушул көчө жолуңар асфальт болуп, жолуңар ак жолтой болуп, маали сүттүү болуп, көп жылдар сизге кызмат кылган жолдордон болсун. Ушул жолду ачып атканда ушул эсенге чоң рахмат. Күндөрү чылтап жүрүп ушул Мамуров Абдулданын атына койду деле. Көчө силерге жак жолтой жылдарда неме көчөлөрдөн болсун, бала чакаңар менен тынч болуңар. Көчөнүн жашоочулары асфальттын аты болсун. Мантип атанын аты силердин көчөңөргө коюлуп, силерди биз баарыбыз жакшы көрөбүз. Ушу атанын атындагы көчөдө жашагандар деп силерди сыйлайбыз. Анан ушу силердин балдарыңар да биздин атабыздай чыган, элдин керегине жараган балдардан болсун. Биз кыздары балдары болобуз. Биздердин биргебиз менен эми келип чай ичип кетиңиздер биз жака барып. Ушу көчөнүн жашоочулары сиздердин ушу бүгүнкү жолуңуздар түзөлүп, асфальт болгонго биз да кубанычтабыз. Ушу асфальт жолдор ак жолтой болсун. Ушул көчөдө жалаң ынтымактуу, ырыс-кешиктүү кошуналар болуңуздар, баарыңыздар, балдарыңыздар ушу жакшы ийгиликтерге жетишсин. Атамдай ушул атактуу болсун. Урматтуу меймандар, бүгүнкү Таятабыздын атына коюлган Абдулда Мамуров көчөсү 1, Абдулда Мамуров көчөсү 2 көчөсүндө бүгүн меймандарды жолдун ачылышы боюнча азем кылып атабыз. Ошого баарыңыздарды ушу көңүлдү салып, абдан кийин чай беребиз. Ошол көңүлдү салып тынчынан кетиңиздер. Ошол саламатсыздарбы туугандарым, биз бүгүн ачылышка келип отурабыз. Биз неберелердин атынан келдик. Менин кенже неберелердин бири болом. Ачылыш куту болсун. Мындайын дагы чоң жакшылыктар боло берсин. Таятам аябай билимдүү, эмгекчил, киши болгон. Эмгеги сиңет жол ачып отурат. Дагы көптөгөн жакшылыктар иштер боло берсин. Биз сыймыктанабыз Таятам менен. Бизде чоң сүйүнүчтүү күн болуп жатат. Себеби ушу биздин Таятабыздын атына коюлган көчөнүн ачылыш аземи болуп атат. Таятам чоң кызматтарда иштеген, бейтарап болгон. Ошо Таятабыздын бүгүнкү көчөсүнүн ачылыш аземине келип отурабыз. Мен дагы ушул Таятамдын эң улуу небересинин бири, кыздардан эң улуу небересинен болом. Таятамдын арбагы колдоп баарыбыз Кудайга шүгүр. Саламатсыздарбы, кымбаттуу Мамуров Абдулда 1, Мамуров Абдулда 2 көчөнүн жашоочулары. Мына сиздер бүгүн көчөңүздөрдө абдан чоң той болуп атат. Ушул Мамуров Абдулданын атын коюп бергениңиздерге абдан ыраазыбыз. Ушул атты ушул жерге койдурган эриниз иниме, Гүлмира келиниме дагы абдан чоң ыраазыбыз. Өзүнүн Таятасынын атын ушул жерге коюп, элден атамын атын жерге калтырбай, мынатип көчөсүнүн атына коюп отурат. Анан кымбаттуу ушул көчөнүн жашоочулары, сиздердин балдарыңыздар да ушул Мамуров Абдулдадай чыган улдардан болсун, чыган кыздардан болсун. Ушулардын дайым бактысына сиздер бар болуңуздар. Биз дайым ушу Мамуров Абдулданын көчөсүндө жашаган бала депутат болуптур, президент болуптур, алым болуптур, профессор болуптур деген сөздөрдү гана угуп жүрө берели. Рахмат сиздерге. Дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем. Мамуров Абдулда көчөсүндө жашаган жашоочуларга, баарыңыздарга рахмат. Мен ушул Мамуров Абдулда көчөнүн атындагы кишинин кызымын. Мен ушул атамдын аты коюлуп, ушул жерде көчөнүн ошо экинчиден көчө асфальт болуп, аябай чоң сүйүнүчтө турабыз. Элге ушул эл журтка ошол жердеги ушу жолдо жашаган адамдарга баардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Жолуңуздар дайыма жолтой жол болсун. Мен
менин атамдын атында деп мен сыймыктанам, ушуларды берип өтүп атам. Атам дагы ушундай аттуу, баштуу, атак даңктуу инсан болгон. Ушуну Аманбаев эрниси, небереси атын коюп үгүттөп, жакшылыктарды бизге дайыма ушу таттуулап турушун каалайм. Абдулда Мамыров мен Тайтам болот. Тайтам үчүн аябай сыймыктанабыз. Азыр Тайтамдын бир эмес 2 көчөсү асфальтталып ачылышы болуп жатат. Биз үчүн бул чоң сыймык. Ошол көчөнүн жашоочуларына дагы сыймыктануу менен айта алабыз. Биздин Тайтабыз эң мыкты, эң күчтүү инсан болгон, алай дагы эң алдыңкы кишилердин бири болгон. Тайтам менен аябай сыймыктанабыз. Бүгүн ачылуу кечесин кылып турганыбызга дагы азыр неберелери, чеберелери баары чогулуп кубанып турабыз. Sen için nasatırdan ırdayın, kırgızımda bir gep var. Harının sözünü kapkasan, hırçınırın oğu al. Kulağına tüyvala, aklına tüyval. Bişkek mendir bak kendin, ortaokunda tanıvazsan tanıvar. Körüvezsen körü var, oğup batsan oğu var. Ne dövüz balasına, ne kırgızdın balasın. Bizde jigit tömünet, bir de jigiti göncüröt. Tömingende jigittir, tövösünü götürüp, tövörötte ejiröt. Möndöm gelip Айыл тургундары жана коноктор, азыр биздин айыл өкмөтүбүз кичине кечигип жатат. Ага чейин биздин Мамыров көчөсүнүн аксакалына Маматов Жаныш агага сөз беребиз. Мен мына айыл өкмөтү пробкада туруптур, кичине карман. Ошого сиздерди зерип калбасын деп мына көчөнүн тарыхын, басып өткөн жолун, анча-мынча жетишкендиктерин айтып, сиздерди кичине көмүлмөрдү буруттурайын. Мен 2001-жылы келгем. 25 жыл болду ушул жерге келгениме. Мен келип ошол жерде үй салганда мына жерден саар менен таш барып, ташты жүктөп келсем, мына жерден суу алып, жолдон жүктөп келген ташын жарымын баллонго коюп анан өтчүлөр. Мына ошол жолубуз мына бүгүн асфальт болуп калды. Рахмат. Мына бул жолду курган, ушул жолду курууга өзүнүн убактысын, өзүнүн авторитетин салып, мына ушул көчөнү демилге колдоп чыккан адамдарга рахмат. Алай, Алмаз, Дайыр Алмаз, Кубаныч, биздин көчөлөрдүн ушул мына бул Эрнисти ээрчитип алып, айыл өкмөтүнө барып, ушундай демилге колдоп ушул жолубуз бүтүп калды мына. Бүгүн бардыгыбыз мына көчөнүн тургундары аябай кубанып турган мезгил. Мен мисалы үчүн кубанып турам. Чаңда, ташта жашап келдик. Машина өткөн сайын көчөбүз чаң эле. Мына Кудай кааласа чаң кетип, мына асфальт болуп калды. Мына ушуларга чоң рахмат. Ушул өзүңөрдүн ишиңе, бирөөнүн ишин, элдин ишин кылыш үчүн өзүңүн ишин мындарак жылдырып коюп, андан кийин өкмөттүн ишин кылат, элдин ишин кылат. Атаңар, энеңер, мына ал ата аталган, мына ушул жердин тургундары, жалпы эле ушул кызматта жүргөн, ар кандай жумуштарды, элдин ишин бүткөрүп жүргөн адамдар мынандай көпчүлүктө той тамашада балама пата алып берейин дегенде эмне деп пата берет аксакалдар? Аксакалдар ушул уулубуз элдин керегине жараган уулдардан болсун дейт. Мына ата аталган бардык ушул жердин тургундары же башка жердин адамдары өзүнүн мына элдин керегине жарап, элдин ишин аткарып, жакшы иштерди атап атат. Мына ошо патаңар кабыл болгон ошол. Эрнис, көрдүңбү? Мына элдин ишине, элдин керегине жараган буландардан болсун, жигиттерден болсун деп пата берет элдер. Мына ошо жигиттер бүгүн мына жолубузду бүткөрүп берди. Рахмат. Кам болбогула. Бир пата алып коелу ушу балдарга мына жолду демилге колдоп, ушу чуркап, өзүнүн убактыларын бөлүп, чуркап жумуш кылгандарга бир пата алып коелу. О мен
ушол жолго салганда бардык эмгеги сиңип эмгек кылган жамаат мына жаштарга, ататалган адамдарга ким ушул жолдун артынан ким чуркап жүрүп, ушу жолду бүтүргөн балдарга чоң рахмат. Амин. İşleri ilgari olsun, yolda işlegen, tapkan tutkanları kızı bereke verip iyi bilesinde yaxşılıklarga jumşasın. Amin. Allahu Ekber. Rahmat. Бұл эми мамлекет тарабынан ушул жалпы элге жаралып аткан шарт, эл үчүн курулуп аткан нерселер бардыгы ушул биздин колубуздан келишинче кызматыбыздагы кылып аткандарыбыздын бардыгы ушул кыргыз мамлекетинин ичиндеги элдерге жакшы ыңгайлуу шарт түзөлү деп колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Ошол жөнүндө өлкө жетекчилери жана ошондой эле бул эми муну асфальттын астын айта кетсек, негизгиси бул мамлекеттин акчасы. Айыл өкмөттүкү да эмес. Мамлекеттик республикалык бюджеттен каржыланып, жол куруу, жол тейлөө башкармалыгы аркылуу салынып жаткан жол. Кимдир бирөө келип, мен салып атам, тиги салып атам, шайлоонун алдында бир аз этиятыраак болушу керек. Анан ушул мамлекеттин жалпы элге болгон камкордугу, мамлекеттин чөнтөгүнөн салынып аткан акча каражат. Ошону туура түшүнүү менен кабыл алып, биз өзү анча-мынча кечирбесем кечиресиздер, жанагы конторадагы адамдар келип алып, биякта элдер күтүп атат десең, биз эмне ойноп келдикпи сага деген маселелер менен бир аз кечирип келип калды. Ошого да кечирим сурайбыз. Негизгиси жолду жалпы эле биздин айыл өкмөтүбүздө азыркы күндө жол эң азы бир 7-8 километр, быйылкы жылкыга эле 7-8 километр жол асфальт төшөлүп атат. Силер эми көрүп атсаңыздар керек, Алихановду, бул жерди, могул жакты, Маданият айылы, Топтерек айылы жана ошондой эле могул шаардын эмес айыл өкмөттүн ичиндеги жерлерибиздин жалпы көлөмү 7-8 километр жер асфальт төшөлүп атат. Бир эле жылда бир айыл өкмөттүн ичинде мурда 7-8 километр жер бир райондо төшөлчү. Азыр эми ушул бир айыл өкмөттүн аймагында 7-8 километр жер төшөлүп атат. Буюрса жанагы президентибиз айтып кеткендей, бир 2 жылдын ичинде бардык айылдар Кудай кааласа асфальт төшөлүп бүтөт. Пландары жакшы. Анан эми ушул бүгүнкү иш-чарага катышкан урматтуу биздин жарандар, урматтуу ушул айылыбыздын тургундары жана ошондой эле сырттан келген меймандар, куш келипсиздер. Ушул асфальтыбыз ушул эл журтубузга жакшы кызмат кылсын, узак кызмат кылсын. Анча-мынча күттүргөнүм үчүн дагы бир жолу кечирим сурайм. Бар болуңуздар. Жана ошондой эле ушул жерде бүгүн атабыздын аты коюлду эле, элге курбанчылык кылып, кичине эхсан кылып коелу деп аткан ушу кишинин уул кыздарына дагы Алла Таалам жакшылык, эки дүйнө бактылык насип кылган болсун, элибизде тынчылык, аманчылык болсун. Кылган курбанчылыгыңыздарды эжекелер, агалар Алла Таалам кабыл кылган болсун. Ушул көз өтүп кеткен агаларыбыздын да Алла Таалам бейишин берип, баягы бизде бир жакшы сөз бар эми, көрүндө бир оо дарылап алсын бизди эстеп дегендей бир жакшы ылайым бардыгы адамдын ниетинде болуш керек. Мекенге кызмат кылыш жана жогоруда аксакал айтып кетпедиби? Мен да кээ бир бизнесмен досторума тийишип калам. Сен туулганда бир эл журтка кызмат кылсын деп бата берди беле, жалаң эле дүйнө топтоп өлүп кал деп бата берди беле деп тамашалап калам. Анын сыңарындай ушул эл журтка кызмат кылган экен. Бүгүн да балдары кызмат кылып атасыздар, кыздары элге эхсан берип коелу, кичине курбанчылык кылып атабызды эскерип коелу. Ушу көчөгө асфальт басылат. Ушул кишинин атын алып жүргөн бул көчөдөгү тургундар жана ошондой эле коноктор бүгүнкү курбанчылык кылып аткан үй ээлерине Алла Таалам ыраазы болсун. Силердин дагы үйүңүздө тынчылык, аманчылык, жакшылыктар болсун. Өздөрү дагы кече бир 2-3 күн алдын барып ачылыш кылып атабыз, мындай кылайлы дедик эле деп бизге барган экен. Биз дагы бир жок дебей макул, эгер ошондой бир ихсан кылам десеңиздер, каршылык жок. Жалаң эле өлгөн күнү сойбостон, өлгөндөн кийин дагы чыгып элге бир жакшы ихсан кылып коюш, бул дагы бир жакшы жөнүндө. Чоң рахмат. Анан ушу урматтуу коноктор, дагы бир жолу асфальт ушу жалпы элге кут болсун, көпкө кызмат кылсын. Мамлекетибизде ошентип өсүп өнүгүү болуп, мамлекет тарабынан бул дагы болсо ушул биздин көчөнүн тургундарына болгон камкордугу деп кабыл алыңыздар. Бар болуңуздар. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.
Анан биздин айылдык кеңештин төрагасына айтсам, бүгүн бир зарыл иштерим чыгып калды деди. Анан бир айылдык кеңештин депутаттарынын атынан ошо Райхан Бешекеге сөз берип коелу. Рахмат. Деги сиз кандидат эмессизби? Саламатсыздарбы, урматтуу конокторлор, бүгүнкү кечеге келген аксакалдар, абалар, эжелер, биринчиден ушул жолуңуздар ак жолтой жолдордон болсун, ушул көчөлөрдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Азыр өкмөт башчыбыз айтып кетти. Бул жолду мамлекет куруп берип атат. Анан кандидаттар келет, мен курдум, ал курду депчи. Ага ишенбеңиздер, бул акча мамлекет тарабынан берилип атат. Биз болгону салымыбызды кошуп атабыз. Ошол документтерине чуркап, жардам берип, ошол жеткирип, ошол тарапка үнүбүздү. Эң биринчиден бул жерден мен айтып өтүп кетейин. Ушул мына Эдис ака, кафта турат, келсеңиз бул жака. Алай ака, келип коюң. Бакытбек акта жүрөт, эл башы эле, көчө башы эле. Алай. Бакытбек кана? Бакытбек келди эле азыр. Ким бая балдар? Мен ушул эмелерди ушул жолго чуркап, өзүңүздөр билесиздер, буга документ иштери деген бар, башка иштери бар да, проект иштери бар. Ушул азаматтар ушула келет, чуркап жүрүштү да. Мен көзүм менен көрдүм, чогуу барып жүрдүк. Ушуну тездетип, ошого келиштирип, айыл өкмөтүбүзгө барып, айыл өкмөтүбүзгө чоң рахмат. Анан акимибиз, кара сурайым, администрация башчысы Аким Канат Касеновичке рахмат. Обл администрация губернаторубузга рахмат. Бардыгынын салымы болду да. Ошого силерге ыраазычылык, ушул жолду ушул элге болсун деп, ушул тездетип, ушул жылы бүтүп кетсин, кышка калбайлы деп чуркадыңыздар. Ушуну айтып коеюн дедим эле мен, баса бергилеп. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Assalamu alaikum, урматтуу биздин Мамыров 1, Мамыров 2 көчөнүн жашоочулары, жалпы тургундар. Мына жогоруда аябай жакшы сөздөр айтылды. Негизинен биздин жетекчи бийликке чоң рахмат. Бир эле биздин көчө эмес, жана айтылып өттү. Бардык көчөлөр, айылдар бүт асфальт болуп атат бардык жерде. Мамлекеттин ишин жүрүшү жакшы болуп атат, экономикабыз көтөрүлүп атат. Бул дагы жакшы жөрөгө. Айтарым биздин көчөнүн жашоочулары жаңы асфальтыбыз кутулук болсун, жолубуз ак жолтой жол болсун. Мына жолда кече эле байкап калдым мен дагычы. Баягы шагылда самокат тебилбей жүргөн кичинекей балдары уже самокат тээп калды. Кичинекей балдар. Ак жолтой жол болсун негизинде. Рахмат. Урматтуу коноктор, мына бүгүнкү мен ушул Тайтамдын Абдулла Мамыров 1, Абдулла Мамыров 2 көчөтөн асфальт болдуна баарыбыз ушул жерде жашоочулар, туугандар, ушул жерде кошуна болгондор баары сүйүнүп отурабыз. Ошол айтып кетмекчи, алай айткандай, ушул жол ак жолтой жол болсун, ушул жерде дайыма тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Эми Тайтам азыр өмүр баяны кыскача бу жерде азыр айтып беришет. Тайтам ким болгон, каякта кандай кызматтарды кылган, согуштун ардагери, эмгектин ардагери болгон эми азыр айтып атат. Ошон үчүн баарыңыздарды ушул азыр ушул жерден мероприятие бүткөндөн кийин Айкөл Кудайберди ата кафесине ошол жерге баарыңыздарды, бириңиздер карабай баарыңыздар ошол тойго ошол жерге чай беребиз, ошого катышып кетиңиздер. Рахмат. Аузубилляхи минеш шейтанир режим. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллахыма чек шүгүлдөр болсун, жана макталдар болсун. Пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаттар болсун. Ар бир отурумда, ар бир ушундай маареке, жакшы ишан иштерде Аллахтын аты аталбаса, ал туруш берекеси деп айтылат да. Мынакей ушу бүгүн ошо өтө жакшы ишан, мынакей жолубуз асфальт болуп, баардыгыбыз сүйүнүп турган мезгили, ушул ажообузга бүткүл ушул генералыбызга, мынакей Оштун мэрине эң биринчиден чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Мынакей шаарбы, районбу, айылбы, ушул эң бир эле асфальт айтпайлы, баардык иштерине көңүл буруп келет. Баардык жерибиз асфальт.
Аллахыма чексиз шүгүр болсун. Мынакей ушул алыскы туугандан жакынкы кошуна атып кетти. Муну менен эмне билдирет? Кошуналардын ынтымагы, мынакей жолубуз асфальт болуп бүгүнкү күндө баардыгыбыз кубанып сүйүнүп турган мезгилибиз. Мына Эринзака ушул Абдулда Мамыров көчөбүз деп мен ушул жерге келгенде кайсы көчөдөн алдың дегенде чекти Абдулда Мамыровдон алдым. Жолдун боюнан жолго жакын деп аябай мактанам. Азыр мынакей ошо көчөбүз бүгүнкү күндө мынакей асфальт болуп түшөсүн кесип үстүндө турабыз. Эми ушул бүгүнкү берген кайрык саныңыздар элиңизге акыретте саябан болсун. Ушул мынакей бардык биздин башыбызды бириктирип бүгүн Ихсан берип атасака сизге чоң рахмат. Аллахым разы болсун. Ушунда ошо менен бирге Алайбек мына депутатыбыз эже сизге Аллахым разы болсун. Ушул иште Райханже ишке ашырып өтө ушул мезгилге жеткизгениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Андан кийин бизде бардыгыңыздарга ушул Абдулда Мамыровдун неберелери, балдары, эже карындаш, үкөлөрү бардыгыңыздарга чоң рахмат. Андан биздин бир мына кошуналардын мен атынан мындай айтып коеюн. Ушул биздин эң бир көйгөйүбүз азыр мына көчөнүн эки жагында биздин лоток маселеси. Биринчи көйгөй. Биз мына асфальтты бастык, туру, биягы өтө кубанычтуубуз. Бирок эртең асфальтыбыз эмдиги жылы тамтыгы чыгып кетет да. Бул жерден ары алынбасачы, астына суу топтолот, суу кирет. Ошо менен асфальтыбыз чөгөт, баягысы баягы койчуман таяк болот. Ошон үчүн сиздерден бир сураныч. Биз деле мисалы кол кабышты кылабыз, колдон келишинче жардам беребиз. Ушул бир лотокту алып алсак, биздин бир маселе өзү дагы биздики узун көчө эмес, тупик көчө. Бул жерде эле көчөбүз токтойт. Ошон үчүн көчөнүн эки жагына бир лоток коюп койсок деген үмүттөбүз. Аллахым разы болсун. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, айылдын тургундары жана коноктор. Бүгүнкү биздин көчөбүздө кубанычтуу салтанат, тарыхый күн. Элибизге талыкпай кызмат кылган кадырлуу инсан Абдулда Мамыров ысымын алып жүргөн көчөдө асфальт төшөлүп, ачылуу аземи болуп жатат. Эми бул көчөдө жарык жана заманбап болуп, сиздер ушул көчөдө бала чакаңыздар менен ойноп, басып, ушундай таза көчө болот деген үмүттөбүз. Азыр айтып кетти Мамыров Абдулда атабыз жөнүндө кыскача маалымат берип өтөйүн. Мамыров Абдулда Алай районуна караштуу Күң элек айылында туулган. Ал жаш кезинен тартып, эмгекке аралашып, улуу ата мекендик согушка катышып, жоокерлик милдетин татыктуу аткарган. Согуштан кийин Ош шаарындагы педагогикалык окуу жайын ийгиликтүү бүтүрүп, ар түрдүү жетектилик кызматтарды аткарган. Аларды атап кетсек, Алай райондук партиялык комитетине жооптуу кызматкер, райондук аскер комиссариатынын паспорт столунун башчысы, Кара Суу райондагы Кызыл Суу, Эркинто, Жаңы Кайрат, Кашка Суу, Алай райондагы Мурдаш, Күң элек мектептеринде муалим, окуу бөлүмүнүн башчысы, директор болуп үзүрлүү эмгектенген. Улуу ата мекендик согушта көрсөткөн эрдиги үчүн 3-чү даражадагы даңк ордени, 1-чи даражадагы ата мекендик согуш за отвагу медалы, улуу жеңиштин 20, 30, 40, 50 жылдык юбилейлик медалдары менен сыйланган. Жубайы Кошбаева Алина менен бирге 11 ул кызды ата энеси болушкан. Иштеген иштеринде эмгектери бааланып, бир нече райондук, областтык билим берүүнүн жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин, райондук, областтык мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталары жана баалуу белектер менен сыйланган. Кыргыз СССРинин
эл агартуу отличниги төш белгисине татыктуу болгон. Бир нече жолу айылдык жана райондук кеңештерде депутаттыкка шайланган. Өмүрүнүн акырына чейин Күң Элек айылынын Аксакалдар сотунун төрагасы болгон. Бул сиздерге Абдылда Мамыров атабыз жөнүндө кыскача маалымат болду. Бул айта берсек аябай көп, кандай улуу адам болгон. Ошого сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул көчөбүздүн, айылыбыздын тургундарына ушу Абдылда Мамыров ысымын алып жүргөндөрүңүздөргө Кудайым кааласа сиздердин балдарыңыздар дагы өнүп өсүп, ушундай улуу инсандар чыксын деген ишеничтебиз. Ошого тилектешпиз. Азыр эми сөз берип өтөлү. Абдылда Мамыров атабыздын уулу Сыдык акебизге сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Мамыров көчөсүнүн жашоочулары, коноктор, меймандар. Сизге терең ыраазычылык көрсөтүп, бизге не деген сөздү айтып кетким келбей отурат. Сизге мына көчө чыгандарга сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, ушу демге көтөрүп, атабыздын атын койдуруп өткөрүп, мени уюштурушар, айыл өкмөтү, айыл кеңештин депутаттары, жашоочуларына баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай кааласа көчө азыр айтып аткандарга дагы аракет кылабыз. Кеңирде жеткиле Абдылда Мамыров азыр айтып кеткендей ушу көчөдөн окуучуларыбыз, балдарыбыз, атактуу адамдар чыгышта тилектешпин. Саламатсыздарбы, урматтуу Абдылда Мамыров атындагы көчөнүн тургундары, баарыңыздарга чогулуп келгениңизге рахмат. Көчөңүздөр майлуу сүттүү болсун, ар бир үйдө жакшылык тойлор болсун. Есенерке сизге да рахмат. Ушунча демилгени көтөрүп, ушунча адамдын башын бириктирип отурасыз. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Нечелери сиздерге да рахмат, баарыңыздарга, чогуу уюшканыңыздарга. Көчөңүздөрдө андайым жакшылыктар боло берсин. Рахмат чоң. Assalamu alaikum. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, бүгүнкү ушул Абдылда Мамыров көчөсүнүн тургундары, жашоочулары, коноктор, баарыңыздар куш келипсиздер. Чоң атабыздын арбага колдоп жүрүп, ушул көчөдө айым айрамдар, койлор болсун, жакшы гана нерселер болсун. Баарыңыздарга рахмат. Ушул бүгүнкү ачылыш куттуу болсун. Тынч болойлу. Ушул баарыңыздарга дагы чоң рахмат. Кийинки сөздү Зарыбаев Самир агабызга сөз беребиз. Сарыбаев Забир. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, биздин сыймыктуу сыйлуу абабыздын көчөсүнүн, намындагы көчөнүн жашоочулары, коңшулар. Мына бул хадисте айтылат экен, өзү жол куруу, көпүрө салуу, бул мындай парыз депчи. Анан кийин бүгүнкү күндө ушул жол курууда биринчи демилге көтөрүп, баягы бала айнабаса эмчек кайда дегендей демилге көтөрүп, коңшулардын үнү менен ошол жерден суурулуп чыккан азыркы ата талап аткан азаматтар, анан биргеликте ал жакта өкмөттүк деңгээлдеги маселени көтөрүп, дагы өкмөттүн жогорку органдарга, өкмөттөргө ушул демилгелерди колдоп, мына бүгүнкү күндө ушул көчөңүздөрдө жакшы күн болуп атат, жолдун ачылышы. Эми ушул жол сиздерди бийиктикке чыгарган, жакшылык алып барган, дайыма ушул тойлорду өткөргөн, ошого күбө болгон жол болсун. Ал эми мына Абдылда абабыз жөнүндө айта турган болсок, бул 50 жылга жакын мугалимдик кызматты аркалаган адам. Биздин Күң Элек айылындагы эң сыйлуу, барктуу, үлгүлүү адамдардын катарын толуктаган биздин сыймыктуу абабыз. 50 жылдын ичинде бул канчалаган соопчулук иш кылып, канчалаган
ер азаматтарды, канчалаган окуучуларды тарбиялап, мына ошол окуучулары дагы азыркы күндө бир жогорку органдарда дагы иштегендери бар. Өзүнүн эле үй бүлөсүн карап отурсак дагы бардыгы мугалим, бардыгы. Чыныгы бул мугалимдик үй бүлөнүн очогу да, бул кишинин үй бүлөсүчү. Ошондой эле ушул үй бүлөдөн тарбияланып чыккандар бардык жерде кайерге барбасын, коомдук иштерде болбосун, активдүүлүгү менен айырмаланып башка адамдардан өздөрүнүн бир инсандык чыгармачылыгын, инсандык тарбиялуулугун көрсөтүп келишүүдө да. Анан эми көчөңүздөргө дагы мына бир эмес эки көчөнүн аты коюлуптур. Биз күңелегели абабыз менен сыймыктанып, туу тутуп, жогорку деңгээлде көрүп келебиз. Сиздерге дагы айтабыз, эми биздин абабыздын атын уяткарбай, ушул көчөдөн жакшы инсандар чыксын. Баягы көчөдөн жаман инсан, хулиган чыкса дагы кайсы көчөдөн дегенде көчө аталат, анан кийин атасынын аты аталат да. Мына көчөдөгү жашаган паландын баласы дегендейчи. Ошол сиздердин келечектеги уул кыздарыңыздардын жакшы жактарын уккан ошол айыл болсун, чоң ийгиликтерге жетишкен инсандар, коомго пайдасы тийген, эл башкарган инсандардан болсун. Абабыздын аты дайыма, абабыздын арбайы ошол көчөнүн жашоочуларын колдоп даяп жүрсүн. Чоң рахмат. Сөздү Мамыров Абдылда Таятамдын эң чоң уулу Таласбек Ажы агабызга сөз берилет. Ушул жерде жашаган, ушул жердин айыл инсандары силерге чоң ийгилик, ушул көчөдө жакшы адамдар, жакшы ийгилик чыкканга биз тилектешпиз. Мен Мамыр Абдылдын чоң уулум. Ушул көчө жакшы көчөлөрдөн болсун. Ушул көчөдө инсандуу, имандуу балдар көбөйгөнгө жардам кылсын. Алла элибиз аман болсун, журтубуз болсун. Эл ичинде бардык бактыгарлык, азодугарлык берсин. Амин Алла. Ушул мен Мамыр Абдылдын чоң уулум. Биз күбөлөк элде жашайбыз. Сиздерге чоң ийгилик, чоң жакшылык болсун. Ушул көчөдө жакшы адамдар, жакшы инсандуу, имандуу балдар көбөйсүн. Амин. Көчөбүздүн ачылуу аземин айыл өкмөттүн башчысы, депутаттар, аксакалдар
ыраазычылык билдиребиз. Анткени сиздер бир добуштан колдоп, ушул көчөгө Абдулла Мамыров атындагы атын исин ыйык туткан биздин айылым өчпөсө кем дайым чыгат. Азыр билесиздер, искусственный интеллект аябай өнүккөн заман. Биз Кудайга шүгүр ошол доордо төрөлүп калдык. Ошондон Таятамдын неберелери аябай Таятам жөнүндө көп кептерди угуп ата энебизден китептерин окуп, билесиздер Таятам жөнүндө бир эмес 2-3 жолу бир нече жолу китеп чыккан. Ошодон суктанып, эсли Таятам болсо бизге кандай акыл насаат айтмак, кандай бизге сүйлөмөк деп искусственный интеллект менен Таятамды сүйлөтүп көрдүк. Азыр көңүл буруп, 1-2 секунд көрүп койсоңуздар. Бул кыздарына, улдарына дагы сюрприз болот. Азыр өзүңүздөр көрөсүңүз. Yaxşı iz kalkırım, kalbin adamdan razı olsun. Önce benim adım, benim adamıma, benim için çok sayılır. Severim yerine için kömür korkanı ücretli razıçılık bildiren. Oğlum, Sefana babalardan yerine tuttum. O işinizin canası oğlum özgön cerge olmanı süyüdüm belgesi. Ben sana razımın, oğlum, maladım. Urmat Dur Göçü'nün turbatları sizlerge özümlük basamızı verir. Göçü'de ısımak, dostum canan saçır. Üylerde baldardan gülküsü canan kuvanıcı canlarım dursun. Bu göçü canım cana jakşı olsun. Urmaklarım benimge cana emgege uktuldular. Aka babalardan jolun joldop, elge kızmat kıldılar. Cana tuğucu sizlerge uzak cana baktulu ömür versin. Benim batamım var aka. Çok rahmat. Şu konuşmalarına çok rahmet ederiz. Şu yolda olsun, şu bazı oynanan, akıllı olsun, tam yolunca olan, akıllı, ilimli, bilimli bazar olsun. Şu yolun üstüne, şu yolu uyuşturgan, şu esenge çok rahmet bilmir akını. Bugün şu toydu uyuşturup, şu eski şakı oturgan, şu esenge Gülmiraga çok rahatsızlığını bildiririz.
Ушул айылдын балдары атанын жолун жолдогон активисти илимди билимдүү балдардан болсун. Атамдын атын алып жүргөн көчөлөр ошол балдар акыл эстүү балдардан болсун. Ушул эсенге күнүнө жатып кичине элек бар берип коелу. Урматтуу Абдулла Мамыров атындагы көчөнүн жашоочулары, силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз атабыздын ушунун алып жүрөсүн ошол көчөдөн биз тилейбиз. Илимдүү, билимдүү президенттер чыксын, акылдуу алымдар чыксын, депутаттар чыксын, чыган уул кыздардан чыксын деп тилейбиз. Силердин көчөңүздө дайым тынчылык болуп, дайым шан шөкөттө тойлор болсун, дайым жакшылыктар болсун. Биз ошону тилейбиз. Рахмат сиздерге. Ошол көчөдө жашаган биздин элибиз, эксперттер, ушуларга да чоң рахмат. Ушулардын үйүндө дайым бактылуу өмүр сүрсүн, өнүп өссүн, бактылуу өмүр сүрсүн. Рахмат ушуларга. Rahmat teyzelerimizin kafaya kulluk olsun. Kımbattуу şu köçönün Mamurov eke köçönün turgunları sizlerge çınında atan razıyız. Bizim atabızdı tuura görüp köçömüzlerge koygunumuzlarga ana uşul жерде азыр Даккайыл өкмөтүнүн башчысы мына Закарбек Абдрасулович да отурат. Рахмат ушунча көчөлөрдүн ичинен Даккайыл өкмөтүнө канчалаган көчөлөр бар. Ушулардын атынан карабай сиздердин көчөңүздөргө туура келип калды. Рахмат ушул асфальт атып бергениңиздерге, Даккайыл өкмөтүнүн жетекчилерине жана депутаттарына да ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Айылдагы балдар ушул жерде билимдүү балдардан болсун. Балдарыбыздар баардыгы ушул көчөдөн чыккан балдар деп биз сыймыктана турган балдардан болсун. Баарыбыздарга ыраазычылыгыбызды Мамуровдун кыздары жана балдары, неберелери ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Баарыбыздарга рахмат. Мына Мамуров атабыздагы сиздерге ыраазычылык айтып, балдар жасап келишкен экен, өзүн сүйлөтүп, бирок мына үйүнү тастап койгондон кийин угунбай калышат. Кийин дагы видеодон көрсөңүздөр керек. Мамуров атабыз сүйлөп атат азыр. Жакшы эс калтыруу ар бир адамдын каалоосу. Көчөнү менин аты менен атаганыма мен үчүн чоң сыймак. Небелер Эрнестке көңүл бурганы үчүн ыраазычылык билдирем. Уулум, сен ата-бабалардын элесин эске туттуң. Бул ишенимдин жана туулуп өскөн жерге болгон сүйүүнүн белгиси. Мен сага ыраазымын. Уулум, молодец. Урматтуу көчөнүн тургундары, силерге өзүмдүн батамымды берем. Көчөдө ынтымак, достук жана тынчтык болсун. Үйлөрдө балдардын күлкүсү жана кубанычы жаңырып турсун. Бул көчө жарык жана жакшы болсун. Урпактарым билимге жана эмгекке умтулгула. Ата-бабалардын жолун жолдоп, элге кызмат кылгыла. Жаратуучу силерге узак жана бактылуу өмүр берсин. Менин батамым баарыңарга. Чоң рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Yaratgan Allah Ta'ala özün razılığında okulan Kur'an'dan, kılıngan ihsandan, yayılgan Kur'an'dan, zeytingen dürdüğün dağınlardan, gelgen adamlardan, yaxşı aytılgan bayanlardan payda olgan soğukların barısın Allah Ta'ala uşul soğuşta sebepli olan marhum jezderiz Mahmurullah adlı jezer ruhuna koşmaya rızalimeyle Necevin ruhlarına fi sebilde bağışladı. Allah Ta'ala nuru Kur'an nurlatmen Allah kabırların nurlu olay görgün. Bir ülgündeki yaxşı işlerin Allah Ta'ala özlerine yoldaş kılgın. Bendeli kıl pata ketken gençlik güneyleri olganda Kuday Ta'ala çeksiz rayının olsun, çeksiz geçinin olsun, güneylerin geçirip ruhlarını suyundurup Allah Ta'ala jakkan yerlerin beyişkin bakçalarından olgan bir bakçalarla görgün. Ardında kalgan ruh kızlarına, evrelerine, çevrelerine Kuday Ta'ala daim marhum ataların eylesin esler. Yaratkan Allah Ta'ala yolların olar, köçün olar, Allah Ta'ala arbağın suyunduruşlar, hayırlı işlerde uygun oluşlarını Allah Ta'ala nasip eder. Yaratkan Allah Ta'ala Müslümançılıkta yol sağlığı, köprü sağlığı, su çıkarıyor, meşit, medrese olur, mektepleri sağlığı, öte bir ölgünden keyin dagı soğuğundan turatulan bulu soğuk işlerde Allah Ta'ala uşul hayırlı işke kol kavuşturgan bardygy akçası menen bolou, bilimi menen bolou, akılı menen bolou, gücü menen berme amaçlardan beri jasadık Allah Ta'ala belgilengen dualarına soğukturdu. Bardygyna nasip eder. Yaratkan Allah Ta'ala jalp ele jurt koşuna kolon Kuday kılan intimakçılık menen Allah Ta'ala baygesilik menen baktılıq Kuday Ta'ala nasip etsin. Elimizge jergeli tüpçülük, tokçuluk, intimaklılık, imanduluk, mamleketi göğsülerini nasip etip Yaratkan Allah Ta'ala jamanlıklardan, içki sırtı düşmanlardan tuttu mekeni gözün koldu, günde öldükten Allah Ta'ala ülkülük katarına koşulur. Rabbena atina fid dünya hasana ve fil ahiret hasana ve qina azaben nar. Amin. Allahu akbar. Buna ballarına, kızlarına cevap ve dua koyup Yaratkan Allah işlerine, Kuday Ta'ala işlerine yegilik bergen, turmuşların tutuklu yaşlıların daima berekeli olur. Alıstasın, yakınlarsın, büyük jamanlıklardan özün saktar, özün korgop, Allah Ta'ala halk üçün, halik üçün ak kızmak kılaverişlerini Allah Ta'ala nasip etken. Rabbena atina fid dünya hasana ve fil ahiret hasana ve qina azaben nar. Allahu akbar. Amin. Şu bol komşularga, hizmet kılan adamlarga Allah Ta'ala yakındır nasip et. Ey Rabbim, Yaratkan Allah, benim zaman olsun, jürt olsun, şimdi baktırılganlık, ağzı oturuyorlarlık verip her birimizin de жақсылар болсын. Жирный